Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр? Бул эки дарыгер берүүсү. Анын алып баруучусу мен Эрмек Исмаилов жана кесиптешим Бегимай Жетимишева. Эскерте кетсек, өткөн программада кургак кочук жөнүндө маек курганбыз. Кургак кочуктун себеби, клиникалык белгилери жана профилактика, дарылоо деген ыкмаларын жөнүндө айтып бергенбиз. Бүгүн ошол жөнүндө кененирээк сиздер менен сүйлөшөбүз. Биздин коногубуз Айнур, кургак кочук адиси. Бүгүн узак, алыскы биздин бейтаптарга кандай жардам берет, кандай жаңылыктары бар деген ошол жөнүндө маек түзөбүз. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Кош келипсиз. Бейтаптарга кандай жардам көргөзүп атасыздар? Кандай жаңылыктар бар? Балким сиздерде мындай новшество дегендерди киргизип аткандарсыздар. Ошол жөнүндө айтып бериңиз бизге. Ооба, биз эми чындыгында кургак кочук менен канча жылдан бери иштеп келатабыз. Биз эле эмес, бүт дүйнө жүзү азыркы учурда кургак кочук менен баягы күрөшүү жүргүзүп келатат. Анан баягы дүйнө жүзү ордунда турбай алдыга жылып атабыз. Мынакей өткөн кезигишүүдө айттык эле, кургак кочуктун азыр кантип аныктаганга жаңы изилдеген аппараттар чыгып атканын айттык. Кургак кочукту азыр мурункудай 2 жыл эмес, азыр 1 жылга чейин кылып, 6 айдан 9 айга чейин кыскарта турган жаңы дарылоо режимдери чыкканын айттык. Дагы кургак кочуктун эң күчтүү жаңы чыккан дарыларын айттык. Эми бүгүн болсо биз ушу кургак кочукту ушу дарыланып аткан бейтаптарга кандай жардам бере алабыз? Кандай жаңы мамиле түзөбүз? Себеби бизде мындай деп айтылат да, мен биринчи орусчасын айтайын, пациент ориентированный подход, бейтапка багытталган мамиле. Себеби биз ошону коомчулук менен чогуу жасай турган болсок, кургак кочукту жеңебиз. А бир эле дары менен калтырып койгон болсок, бейтап ошол дары менен дарыланып айыгып кетиш өтө эле оор болуп калат экен. Ошон үчүн биздин түштүк батыш деген коомдук фонду АЖИС деп коет. Бул жанагы СПИДтин которулушу алынган иммундук жетишсиздик синдрому менен иштеген атайын биздин коомдук фонд бар. Ошо түштүк батыш деген ушул кана бир 3-4 жылдан бери ушул жаңы бейтаптарга кандай жакшы жаңыланган мамиле жасасак деген проектти алып келишип, бул проект чындыгында бизден эле эмес, башка мамлекеттерде башталган. Украинада, мисалы үчүн Азербайжанда, Молдавияда башталыптыр. Бул мобилдик тиркеме деп айтылат. One Impact Кыргызстан мобилдик тиркеме ушу бейтаптарга абдан ылайыкталган, ушу бейтаптар менен сиз жана айтып кеткендей алыста жайгашкан бейтаптарга кантип жардам берсек, алардын көйгөйлөрүн кантип уксак деген ойлор келгенде, ошол мобилдик тиркеме менен ушул ишти биз азыр аткара алсак болот да. Ошол мобилдик тиркеме эмне жөнүндө экен кененирээк айтып берсеңиз. Макул, бул мобилдик тиркеме негизи мен жана дагы эле айтып кеткендей, ошол мобилдик тиркемеге кирген бейтап ошол жерде отуруп алып, өзүнүн кандай дары ичип атканын, дарысы жетиштүүбү, же болбосо ушу дары ичип атканда кандайдыр бир кыйыр таасирлер чыгып кала турган болсо, же болбосо дагы эле мүмкүн ооруканага барганда дарыгерлерден, медайымдардан туура эмес мамиле күтүп калгандыр, ошолордун баардыгын ошол тиркемеге киргизсе, ошол тиркеме менен иштеген атайын команда бар. Ал команданын ичинде ошол тиркемени иштете турган адис бар, врач, дарыгер бар, фтизиатр бар, анан психолог бар. Анан ошол жерге чогулуп, мына азыркы учурда бул долбоор Кыргызстандын бүт бардыгын камтыды. Азыркы учурда кайсы кургак кочук менен ооруп аткан бейтап сезимтал формасы болобу, же туруктуу формасы болобу, ушул One Impact Кыргызстан деген мобилдик тиркемеге киргизилишкен. Демек, ар бир адис менен байланыш ар дайым болот экен. Дайыма. Анан эң жакшысы, эң пайдалуусу мен жана айткандай эле бейтапка багытталган мамиле болгондуктан бул бекер түрүндө баардык кимдин колунда смартфону бар болсо, ошонун баардыгына ошо биздин команда бүт жерди Кыргызстандын баардык жерин кыдырып, барышып, ошол жерге ар бир бейтап менен кезигишип, ошолорго үйрөтүшүп, баардыгына смартфонуна ушул мобилдик тиркемени киргизип беришкен. Ошол сиз айткан тиркеменин аты One Impact Кыргызстан деп ошол баягы
Apple Store же болбосо Android'un Play Market'ten издеш керек. ооба, анын эч кандай деле кыйынчылыгы жок. Жана эле Google Play'ге кирип эле, ош жерден Android'ге кирип эле, ош жерден аны кыйынчылык деле жок экен. Аны көчүрүп киргизип эле мобилдик тиркемени киргизип, эми чындыгында ал жерде сөз түрдө жана мен айтып атпаймынбы, биздин адис бар. Ушул тиркеме боюнча иштегенчи. Ошон үчүн ал ошо барган жеринен бейтаптын жанына барып, ар бир бейтаптын үйүнө чейин барышты биздикилер. Үйүнө чейин барып, маңдайына отуруп, телефону, мисалы үчүн, мүмкүн ооруп аткан бейтаптын телефону жок болуп калса, жанында туугандарыныкы болуп калат, же аялыныкы, же күйөөсүнүкү, же баласыныкы болсо, ошолго киргизип беришти. Демек шарты бирок интернет болуш керек, туура? Сөзсүз түрдө ошо бир кичине, мен ойлоп коем, кичине бир минусу дегеним ошол сөзсүз түрдө интернет болушу керек. Себеби дегенде интернет болбосо жанакы а жерде GPS деген бар, ошол баягы аралыкты караш керек. Айлана чөйрөсүндө ооруканалар барбы, керек болсо ошол оорукананын ичинде иштеп аткан дарыгердин иштөө тартибин билгенге болот. Мисалы үчүн, же болбосо тиги дары сатып алам деп дарыкананы издей турган болсо, ошого аябай жакшы мүмкүнчүлүк бар да, ошондой мүмкүнчүлүк бар. Ошол тиркеменин ичинде эмнелер бар ошону? One Impact Кыргызстан. One Impact Кыргызстан деп айтылат. Ошонун ичинде ошо баягы мисалы үчүн киргизилгенден кийин эле мен көрсөтүп койсом болот. Мынакей, момундай ар бир бөлүмдөн турат. Мынакей бөлүмдөн турат. Өңдөрү да башкача байкадыңыздар, жашыл, кызыл, сары, көк дегендей. Ал эмнени түшүндүрөт? Ошонусун айтып берейин. Мисалы үчүн жашылында маалымат алуу деген бөлүмү бар. Андан кийинкисинде мүмкүнчүлүк алуу, кызыл бул жерде болсо жанагы геолокация деп айтып атпайбызбы, GPS деп. Андан кийин байланышта бол деген бул көк түстөгүсү экен. Андан кийин мүчө болуңуздар, бул сары түстөгү болот. Билим ал деген бөлүм, эң башкы бөлүм ошо билим ал деген бөлүм болуп атат. Бул жерде ал бөлүмүбүз дагы эки кичине бөлүмчөдөн турат. Бул жерде бүт кургак учук боюнча толук маалыматтар киргизилген. Мисалы үчүн ушул тиркеме, мобилдик тиркемеге кирген бейтап кургак учук жөнүндө, кургак учук эмне экенин негизи кээ бирөө билбейт деле, ооруп калып деле билишпейт да, мисалы үчүн. Ошол жерден кургак учук эмне жөнүндө, кандай жугат, кургак учуктун кандай белгилери бар, каяка барып кандай изилдөөдөн өтсө болот, мисалы үчүн, кандай дарыланса болот, канча жылдык режимдер бар, толук маалымат бар. Ошол жерден ушул толук маалыматты алып алат. Анан дагы ошол жерде эң башкысы кургак учук менен ооруп калган бейтаптын укуктары да бар. Аны өзлөрү таанышса болот. Мисалы үчүн, кээ бирөө билбеши мүмкүн, кургак учук мүмкүн мен акча берип дарыланышым мүмкүн деп ойлошу мүмкүн. Жок, кургак учук бекер деп биз айтып келдибиз, Ошол тиркеме кыргызчабы, орусчабы? Бул жерде кыргыз тилинде, сонун суроо, кыргыз тилинде жана орус тилинде. Анан ошо жана айыл жериндегилер мисалы үчүн орусча жакшы түшүнбөгөндөр кыргыз тилин тандалышат. Жана киргенден кийин тиркемени киргизгенден кийин жүктөп алгандан кийин кыргыз тилин басышат же орус тилин басышат. Андан кийин экинчиси болсо кургак учукту башынан өткөргөн адамдардын окуялары. Керек болсо видео тасмалар менен. Кантип жеңип чыккан? Кантип жеңип чыккан, баягы айтып беришип өзлөрү, ошолордун баардыгы ушул экинчи бөлүмгө жүктөлгөн да. Мисалы үчүн алардын баягы жашоосунда ошо кургак учук менен ооруп атканда кандай астында көйгөйлөр чыкты, кантип кимдерге кайрылышты, мисалы үчүн да, ошол жөнүндө жүктөлгөн. Андан кийинки жанагы мен айткан кызыл белгиси бар бөлүмүбүз бул мүмкүндүк ал деген, бул жана биз айткан геолокация, GPS. Ошон үчүн жакын жерде турган сөзсүз түрдө интернет болуш керек, жакын жерде кандай ооруканалар бар, жакын жерде кандай дарыканалар бар, керек болсо жанагы биз түшүп жүргөн такси, Яндекс сыяктуу эле жолду да түзүп берет экен. Мисалы үчүн бул жерден чыксаң мынча убакытта бияка жетесиң деп. Бул дагы менин оюмча абдан жакшы жетиштик. Ооба, аябай эле жакшы жетиштик. Себеби мисалы үчүн башка жерден көчүп келип, башка бир жерге келип дарыланып аткан бейтаптар бар да. Мисалы үчүн ал жерди мүмкүн билбейттир. Ошон үчүн бул андай бейтаптар үчүн абдан жакшы да. Лабораториялар дагы барбы ал жерде? Бул жерде ооба. Мен жана айтып атпаймынбы, жанагы керек болсо ошол ооруканалардын ичинде мисалы үчүн керектүү болгон дарыгердин иштөө тартибин билгенге чейин бар экен. Мисалы үчүн ал дарыгер сөзсүз түрдө эле кургак учук адисин эмес, башка адиске барышы мүмкүн. Мисалы үчүн жүрөгү боюнча барышы мүмкүн, нерв оорулары боюнча бара турган болсо, ошону баягы тиркемеден басып издеп
чыга турган болсо ошол дарыгердин иштөө тартиби да чыгып калат экен сааты менен. Дагы бир суроо туулду. Дары дармек ар бир бейтаптыкы ар кандай туурабы? Ооба. Өзүнүн оорусуна байланыштуу. Анан ошо ар бир жаранга мындай индивидуалдык мондай Ар кимге дарыларды жекече режим түзүлөт. Ар кимге өзүнө жекече режим түзүлөт. Өткөндө да айтып кеттик. Кайсы дарыларга туруктуу, мисалы үчүн, кайсы дарыга туруктуу, кайсы дарыларды көтөрө алат. Себеби кошумча оорулары болуп калышы мүмкүн. Сахарный диабет, жүрөгүнөн болушу мүмкүн, давлениясы көтөрүлгөн адамдар болушу мүмкүн, мисалы үчүн да. Ошон үчүн ар бир бейтаптын, ошон үчүн бизде консилиум деген өтүп турат да. Сөзсүз түрдө, себеби бейтапты баштайт дарылаган, дарынанды бере баштагандан байкап турушат. Эгер кандайдыр бир кыйыр таасирлер, терс таасирлер чыга турган болсо, анда ал дарыны токтотуп туруп, кайра консилиумга алып келип, бейтапка ушундай болуп атат деп анан башка дары. Демек бейтап ар дайым ошо ичип аткан дарысы кандай, берген жардамы кандай болот, кандай белгилер болушу мүмкүн дегенди алдын ала билип турат экен да. Алдын ала билип турат, туура айтасыздар. Себеби дары ошо режимге киргенде сөзсүз түрдө бейтаптарга мындай ачык, айкын эмнени күтсө болот. Сөзсүз түрдө маалымат берилет. Себеби кийин алар айтышы мүмкүн, силер менге айткан жоксуңар, менде мындай оорум бар эле. Мен мындайды көтөрө албайм, мисалы үчүн да. Ошон үчүн сөзсүз түрдө ачык, айкын маалымат берилет. Сиз жана GPS жөнүндө айтып кеттиңиз да, баягы бейтапка тийиштүү түрдө баягы жол дагы түзүлүшү мүмкүн депчи. Ооба. Ошол жерде дагы мындай кантип өзүн алып барыш керек деген дагы мындай маалыматтар бар, мисалы үчүн бет кап кийиш керек же дагы башка. Сөзсүз түрдө жанакы немеде биринчи маалымат алуу деп билим ал деп этикпи? Билим ал деп ошону айтпадыкпы? Ошол жерде кургагучук жөнүндө бүт бардык маалыматтар. Өзүн кандай сактаса болот? Мисалы үчүн сиз туура айткандай, сөзсүз түрдө бет кап кийип барыш керекпи? Кандай убакта кайсы жерде өзүн коомдо өзүн кандай алып жүрүш керек? Бүт бардыгы ушул билим алуу деген бөлүмдө камтылган да. Андан кийинки бөлүмүбүз бул байланышта бол. Байланышта бол деген бөлүм бул жерден бейтап кандайдыр бир өзү боюнча социалдык колдоо же болбосо теңдеш консультанттар деп коет экен, баягы равный консультант деп айтып атабыз. Баягы кургагучук менен ооруп калган адам кийинки ооруп жаңы ооруп аткан адамга бул теңдеш консультант болуп эсептелинет да. Айыгып чыккан себеби тиги айыгып чыккан бейтап мурунку азыр жаңы ооруп калган бейтапка түшүнөт, бири-бирин түшүнөт, тилин түшүнөт мындайча айтканда да. Ошол бөлүм бул жерде ошол жерде өзүнө кандай суроолору болсо, кандайдыр бир көйгөйлөрү болсо, ошол жерден кайрылып жооп алганга болот. Ооба, анан эң акыркысы мага абдан аябай жакканы бул катышуучу бол. Катышуучу бол. Баягы тиркеме биз бардыгыбыз мобилдик тиркемелерди көчүрүп жүргөндөн кийин бардыгыбыз билебиз ал кандай иштерин. Анан ал жерге ошо мобилдик тиркемеге киргендердин бардыгынын тизмеси чыгып калат, бардыгынын тизмеси чыгып калат. Анан дагы бир өзгөчөлүгүн айтып коеюн, бул мобилдик тиркемеге бул анонимдүү. Эч кандай аты жөнү, тиги паспорттагы белгилери бардыгы эч нерсе жазылбайт. Бул жерге никнейм деп коет, ник жазылат, анан жашы жазылат, анан аял кишиби же эркек кишиби жазылат. Болду. Анан ошол жерге могу катышуучу бол дегенде ошол жерде бүт түзмөлөр чыгат дагы. Ошол эгерде кандайдыр бир көйгөй боло турган болсо, ошол жерге адам жекече чатка жазылат да, мисалы үчүн. Бардыгы бир групп адам эч ким көрбөйт, ким жазып атканын билбейт, мисалы үчүнчү. Анан бул жерге отуруп алып, мына ушул жерден бейтап мурун деген мындай нерсе болгон эмес да. Бул жерден отуруп алып бейтап айтат. Мисалы үчүн мен ооруканага барсам, мына ол дарыгер мага ушундай терс кабыл алды. Мүмкүн мен дарым түгөнүп калды. Же болбосо бул дарыда мен мындай болуп атам. Же болбосо социалдык колдоо боюнча мага жардам бериңиздер. Мен ооруп атам, бирок мен балам бакканга үйдөгү кандайдыр бир тамак аш жагынан, мисалы үчүн кандайдыр бир көйгөйлөрдүн баарын жазса, ошол жерден отуруп жана биздин команда бар. Ушул канча ким эмне жазганын баарын карап турган, үстүнөн текшерип турган атайын команда бар деп атпаймынбы? Ошолор ошону окур менен ошол адамга кайра кайрылып ушул адамдын көйгөйүн чечкенге
суроосун чечкенге жардам беришет да. Анан эң башкысы ушул тиркемени биздин улуттук фтизиатрия борборунун үстүндө дагы ичинде дагы ушул жерде дарыгер адис бар. Ошол киши карап турат да. Себеби жанакы дарылар боюнча суроолорду ал киши чечет да. Дарылар болсо, кандайдыр бир терс таасирлери болсо, каяка жибериш керек болсо, анан ошонун баягыны талдашып, анан ана жерде жана биз айткан психолог. Психолог ушул жерде аябай жакшы жардам бере алат. Себеби бул дарылардын кээ бир дарылардын терс таасирлери бар, башкача сезимдерди алып келет. Мүмкүн баш ооруйттур, мүмкүн коркуу сезимдери пайда болотпу, же болбосо жанагы башка жактан бирөөлөр кодулап, сен кургагучук менен ооруп атасың, сен бизге келбе, катышпа, мисалы үчүн да, ар түркүн көйгөйлөр болот. Ошондо ушул команда түздөн түз ушул бейтаптарга ушул жерден абдан жардам беришет да, көп жардам беришти. Себеби керек болсо жөнөкөй эле наным жок калды, шекерим жок калды, мисалы үчүн. Ушул жерден дагы ошол бейтаптардын баардыгына тең сөзсүз түрдө тамак аш пакети менен бири-бирине жардам берет экен. Ооба, тамак аш пакети да берилип турат да. Жерденчи. Ушул тиркемеде суроо жооп аркылуу онлайн сүйлөшсө болот. Ар ким бирок бири-бирин көрүшпөйт. Бири-бирин көрүшпөйт. Чат катары турбайбы? Чат катары жана мен айткандай анонимдүү да. Себеби менин оюмча бул абдан туура. Анонимдүү болгон жакшы. Мисалы үчүн менин көйгөйлөрүмдү башка бир киши укканын, көргөнүн каалабайт да эч ким делечи. Ошон үчүн анонимдүү болот. Кайрылып, эң башкысы бул тиркемени да жана дагы бир жолу кайталап кетем. Обратная связь, кайра кайтылып байланыш болот да. Сөз түрдө ар бир айтылган сөз, уш жерге жазылган сөз жөн калбайт. Себеби а жерде жазып аткандан кийин аягында жазылып турат. Телефонуңузду калтырып коюңуз. Телефонун калтырып коет. Анан биздин команда булар менен иштеп, жанакы көйгөйдү изилдешет, каяктан чыкты, же болбосо дарысы жетпей калса, алыс жакта болсо дарысын жеткизип бериш керек да. Кандай кылып жеткизип берип, ошол баардык суроолордун баарын чечип туруп, анан бул бейтапка жанакы калтырган телефонуна чыгып, анан жардам беришет. Буяка келип калыңыз. Сиздин жумушуңуз, сурооңуз чечилди. Бияктан бул тамак аш пакетин көтөрүп кетиңиз. Психологдор дагы онлайн жооп беришет. Булар дагы, психологдор дагы. Сонун турбайбы анда. Бул мисалы үчүн биздин командадагы жана 3 адамдын жумушу бүт Кыргызстандагы ушул One Impact тиркемесине, мобилдик тиркемесине киргендердин жумушу. Андан башка биздин команда ар бир регионго барып, алардын өзүнүкү аяктын ички командасы бар. Байланышта турушат да. Көрдүңүздөрбү? Себеби бул команда баардыгына үлгүрбөй калышы мүмкүн. Бирок алып туруп, мисалы үчүн карап туруп, команда карап туруп, бул жерден Баткенден чыкты, же болбосо Оштон бир бейтап ушундай жазып атат деп туруп, ошо Оштогу мисалы үчүн ошо адистерге жиберишет. Ушуну көңүл бөлүп койсоңор, карап койсоңор. Анан кайра жанакындай кайтарылып кайра сурашат, бейтапка жазышат. Ушул сурооңуз сиздики чечилдиби? Сизге жардам берилдиби? Сиз ушуга канааттандырарлык болдубу деп кайра үстүнөн текшерилип турат. Көрдүңүздөрбү? Баягы мындайча айтканда 24 саат боюнча Кыргызстандын 7 тең ушул мобилдик тиркеменин ичинде жүрүшөт да, баягы бейтаптар жөнүндө айтып атам. Бизде азыр аябай чоң көбөйдү, мисалы үчүн ар бир бейтап мага мындай кандай десем баягы кезик жетпей калды, анан кийин больницага барсам монтип кыкырып коюшту, анан кийин тигиндей деген даттануулар аябай көбөйүп баратат да тилекке каршы. Анан сиз айткандай анын баарын ошо даттануу болсо дагы бул адис мынтип койду, тиги адис тигинтип койду десе, менимче мындай биздин бейтаптарды угат экенсиздер да. Бул абдан чоң жардам болуш керек бул бейтаптаргачы. Анан кийин ошого кызыгып, ушу приложениени мага көчүргүлө деп анан кийин кызгат болуш керек. Мобилдик жок, бул бир жагынан мен ойлойм туура эле болгон иш. Эми бул нерселер болуп атат да, арабызда бар. Бул бар, ооба. Анын баарын жаап жашыра албайбыз. Биз мисалы үчүн идеалдуу кылып айта албайбыз. Дарыгерлер абдан идеалдуу, бейтаптар туура эмес кылды. Или же болбосо бейтаптар ортодо боло турган бул окуялар. Бирок сиз айткан нерселер мына жерге көп чыгат. Көп чыгат, ушул көйгөйлөр көп жазылат чындыгында. Анан мен ойлойм булунда бир кандайдыр бир тарбиялык жагы деле бар. Билинип, билинбей. Себеби дегенде бул мунун үстүнөн иштеп аткан команда ар бир нерсеге айтып атпайм жооп жазылат. Себеби калтырып койбойт, жазыптыр деген жок да.
ушундай болду десе ошол жерге барып изилдешип сүйлөшүп бейтап менен сүйлөшөт, кайра барып дарыгер менен дарыгерди угушат, кандайдыр бир дарыгер менен баягы бейтаптын ортосундагы бир кандайдыр байланышта бири бирине жеткизип кандай болду, эмне себептен, анын баардыгы изилденилет да сөзсүз түрдө. Анан мен ойлойм ошентип бири бирибизди тарбияласак болот да. Туурабы? Туура. Бейтап бизге айтса эмне үчүн мүмкүн ал туура айтып атат. Көпчүлүк учурда бейтаптарды баягы киши көп болуп жанагы биз көрдүк го. COVID-19 учурунда кандай болду? Мүмкүн ошондой болуп кеткендир. Ошон үчүн аларды мен оюмча ошентип сүйлөшүү менен бирибизге жеткизүү менен чечип алсак болот го деп ойлойм. Бул тиркеме боюнча биздин дарыгерлер ошол 7 область боюнча кабарлары барбы, кандай жүрүп, кандай маалымат берүү иш-чаралары Сөзсүз түрдө, себеби муну биз жөн эле барып эле кургак учук менен чыгып ооруп калыпсың, биз сага мобилдик тиркеме киргизебиз деген болгон жок. Сөзсүз түрдө ошол ар бир Кыргызстандын 7 өрөөнүнө барып, ошол кургак учук менен иштеген адистери менен кезигишип, алардын башкы дарыгери менен кезигишип, биринчи ушул мобилдик тиркеме эмне жөнүндө ушунун баардыгын айтып берип, түшүндүрүү иштерин жүргүзгөндөн кийин гана баардыгына, себеби ал мобилдик тиркемеге ошол кургак учукту дарылап аткан дарыгерлер, медайымдар да киргизилишкен. Себеби алар өзүнүн бейтаптарын карап турушат да. Киргизилишкен. Андан кийин гана анан багы чогуланып, чогуу иштеген жумушта. Алар да билишет бул жерде. Ошондо канча жылдан бери бул тиркеме иштеп атат? 3 жыл болуп калды. Мен билгенден 3 жылдан бери иштеп атам. Жыйынтыгында кандай, азыркы күндө кандай? Эми азыркы күндө баардык биз баягы билесиздер, баардык жаңы келген нерселер, жаңы долбоорлор биринчи даярдануу иши болот, анан киргизилип иштетилет, анан аягы болот да. Анан менин оюмча азыр биз аягына жакындап келатабыз. Анан жакындап ушуну улуттук фтизиатрия борборуна ушул мобилдик тиркемени биз эми жакында өткөзүп беребиз. Эл арасында ошо популярдык болуп атышабы дегеним да. Ооба. Себеби дегенде мен мисалы үчүн Кара сууда жүргөнүмдө, Кара сууда иштеп аткан бейтаптар кээ бирөө кирбей калып, кайра чалышып, мен телефон таап келдим, меникин да киргизип бергиле деп ушинтишти да. Анарча мен акыркы суроом сизге. Ушул тиркеме тууралуу биздин жарандар колдоно алат деп айттыңыз да, анан мурдагы эфирде биз баягы сырт жакта жүргөн жарандар тууралуу дагы бир аз кеп калганбыз. Алар дагы бул тиркемени колдонсо болобу? Сырт жагыңыз Кыргызстандын сыртындагыбы? Ооба, балким Россия болуп калат же башка. Эми ал жерде бул долбоор бар болсо, бирок Кыргызстанга кирип, бизде ооруп келип Кыргызстанга кире турган болсо, анда колдонот. Келип бергениңиз үчүн чоң рахмат Анарча. Эми сизге сөз, биздин көрөрмандарга калуу тилектериңиз. Рахмат. Мен биринчиден дагы бир жолу кайталайм, кургак учук менен ооруп калган бейтаптарга кургак учук айыгат. Кургак учукту дарылоо бизде бекер. Анан дагы биз азыркы айтып өткөн жаңы биздин мобилдик тиркеме менен колдонуңуздар. Эгерде сиздерде кандайдыр бир көйгөй болуп атса, чечилбей аткан суроолоруңар болсо, ушул мобилдик тиркемени колдонуп, ушул жерге өзүңөрдүн ойлоруңуздарды жазыңыздар. Алар боюнча биз сиздерге жардам бергенге аракет кылабыз. Мына өзүңүздөр күбө болгондой, эгер стигма сыяктуу бир көйгөй болсо, сөзсүз түрдө бул приложенияга жаза алат экенсиздер. Ошондой эле стигма жөнүндө биз кийинки программабызды улантабыз. Көрүшкөнчө саламатта калыңыздар. Саламатта калыңыздар.